Kim kilitliyor ki onu? Sonuna kadar kilitliyor. Bir. Şimdi biraz geriler mi? Tamam. Şimdi. Tamam şimdi. O ses şuradan sıkıntı. Pil getirdim. Pil getirdin mi? Yok. Наскада суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабыз улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Бул болсо топтоштуруу менен байланыштуу болгон суроо. Бул жакта биз кайрадан эле биринчи суроого окшош эле энди табышыбыз керек. Хош кыз, жооңор барбы? Албетте жооңуздар болсо, жазсаңыздар, бизде ошо карап, сонун чыгарып көрөлү. Албетте бул жакта биз көбүнчө топтоштуруу менен орун алмаштыруунун же болбосо permutation менен combination'ды көбүнчө чаташтырып калышыбыз мүмкүн. Ошол себептен топтоштуруу жана орун алмаштыруу боюнча суроолорго бир аз да көңүл буруп, көрүп мисал чыгарсак өзгө пайдалуу болот деп ойлойм. Көбүнчө биз топтоштуруу жана орун алмаштыруу боюнча бир суроо чыгат. Албетте ал эми ыктымалдуулук боюнча жалпы тест-тестилөөдө орточо статистика боюнча бир суроо чыгып келген. Бүгүнкү өтө турган темабызда албетте орточо 2 суроо чыгат. Ошого да көңүл буруп, бул темаларды канчалык маанилүү экендигин өзүңөр да басаңыздар керек. Жакшы, жоопторду жаздыңыздар. Анда эмесе биз суроону чыгарып көрөлү. Биринчи, биз биринчи берилген топтоштурууну мен кантип жаза алсам болот? Биринчи берилген топтоштурууну n факториал бөлүнгөн n минус 2 факториал көбөйтүлгөн 2 факториал түрүндө жазып алсам болот. Кошулган 20 барабар 8 факториал бөлүнгөн 8 минус 3 факториал көбөйтүлгөн ал эми 3 факториал түрүндө жазып алсам болот. Албетте, бул жактан биз жөнөкөйтүү ыкмаларында колдонушубуз керек. Бул жакта n факториал болсо, мен n факториалды n минус 2 факториалга чейин алып келишим керек. Себеби бөлүмдү карай турган болсоңуздар, бөлүмдө n минус 2 бар. Анда эмесе n көбөйтүлгөн n минус 1 көбөйтүлгөн n минус 2 факториал деп жазып алсам болот. Алымды. n же болсо n факториалды. Ал эми бөлүмдү болсо, бөлүмдү өзүңөр көргөндө n минус 2 факториал көбөйтүлгөн 2 факториалды жөн гана 2 деп жазып алсак болот. Себеби 2 факториалды ачканда 2 көбөйтүлгөн 1 кайрадан 2 келип келет. Бул жакта n минус 2 факториал менен n минус 2 факториал бири-бирин жөнөкөйтөт. Плюс 20 барабар. Ал эми 8 факториал бөлүмдү карай турган болсок, бөлүмдө 8 минус 3 факториал бар. 8 минус 3 факториал 5 факториалга барабар. Анда эмесе мен 8 факториалды 8 көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн 6 көбөйтүлгөн 5 факториалга чейин алып келе алсам болот. Ал эми бөлүнгөн 8 минус 3 факториал 5 факториал. Ал эми 3 факториалды болсо 3 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 1 факториал же болсо 3 көбөйтүлгөн 2 түрүндө да жаза алсам болот. Албетте бул жактан жөнөкөйтүп турган болсок 5 факториал менен 5 факториал бири-бирин жөнөкөйтөт. 3 көбөйтүлгөн 2 6, бул 6 менен алымдагы 6 менен 3 көбөйтүлгөн 2 да бири-бирин жөнөкөйтөт. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй биздин колубузда n көбөйтүлгөн же болбосо n көбөйтүлгөн n минус 1 плюс бул жакта бөлүү 2, мында көңүлдөн чыгарбайлы, плюс 20 барабар 56 деген жооп келип чыкты.
Albatta bu qisqartirilgan metod. Halen bu jaqdan so'rozni ulanta turgan bo'lsak, n ko'paytirilgan n-1 ni n kvadrat minus n alemi 20 da жалпы bölünüşünü qaray turgan bo'lsak, жалпы bölünüşünün bu jaqda anda plus 40 bölüngen 2 deb yazib olsam bo'ladi. Barabar 56. Bu jaqdan so'rozni javob chiqaruga ulanta turgan bo'lsak, n kvadrat minus n plus 40 barabar qancha bo'lib qoladi ekan? 112. Ana mesela 112 ni tenglemeni sol жағына alib o'tib turgan bo'lsak, n kvadrat minus n minus 72 barabar 0 bo'ladi. O'zinglar ko'rganda bu yoqda kvadratlik tengleme kelib chiqdi. Biz bu kvadratlik tenglemeni chiqarib turgan bo'lsak, n kvadrati n jana n, alemi 72 ni bo'lsa, minus 9 plus 8 tümde. Josu 9 ko'yilgan 8, 72 deb yozsak bo'ladi. Ular bir-birini ko'yib ko'rganingizda minus 9n plus 8n barabar minus n. O'zinglar ko'rganda ikkinchi birimde de minus n bo'lsa, bu yoqda da minus n. Anda mesela men mana berilgan tengleme n minus 9 ko'yilgan n plus 8 barabar 0 deb yozsam bo'ladi. Bu yoqda o'zinglar ko'rganda n barabar 9 jana n barabar minus 8 degan javob kelib chiqadi. Albatta biz savozning boshida sizlarga eskartib o'tgan bo'lamiz. Toptoshtiruv jana o'rin almashtiruvda n hech qachon qanday ters san bo'ladi, javobi minus bo'ladi. O'sha sababdan n minus 8 bizning javobimiz, anlamasa bizning to'g'ri javob n barabar 9 bo'ladi. Xo'sh qizlar, to'g'ri javob uchun o'tin. Jana bu so'rovni javob olish uchun sizlarga biroz vaqt beraman. Undan keyin keyingi so'rovni savoz bilan olamiz. Anda mesela sağlığınızda genki so'rov bilan ulantaylar. Genki so'rov tomondagidek 2, 4, 6, 8 sonlarini birce, iki yo'ldan qo'llanib, qancha iki o'rinli son tuzsa bo'ladi deydi. Albatta, bu tipdagi so'rovlar jalpi psixolog test turlarida negizgi testda chiqish ehtimolligi cho'ng bo'lgan so'rovlar. Javobingizlarda albatta Trucom programmani salqib qoldirsanizlar bo'ladi. Biraz daha kutib turaylik, undan keyin so'rovning javobini sizlar bilan birga chiqaraylik. Yaxshi, javob keldi. Undan esa bizlar so'rovni chiqarib ko'raylik. Birinchi, bizdan so'ralgan narsa iki o'rinli son tuzu. Iki o'rinli sonni tuzganda bu bizning birinchi jana ikkinchi o'rin bo'lsin. Biz birinchi o'ringa qancha son yozishimiz mumkin? 2, 4, 6, 8. 4 sonda yozib olishimiz mumkin. Birinchi yerga esa 2 da, 4 da, 6 da, 8 da
жазылышы мүмкін. Ал эми экинчи орунга болсо, сен 2 орунду сан болгонуна караганда, экинчисине да канча? Бул 4 сандан бирөөнү жазышыбыз мүмкүн. Бул сандар кайталанышы мүмкүн, себеби 1 же 2 жолдан колдонулса болот дейт. Кайрадан эле ошол 2 жолдан же 1 жолдан колдонулганда да 4 көбөйтүлгөн 4 барабар 16 деген ыкма менен бул суроону оңой чыгарып алуубуз мүмкүн. Албетте, бул жактагы бул суроолорду өзүңүздөр бирден текшерип, да 16 экендигин көрсөңүздөр болот. Мисалы үчүн 24 деп жазып алышы мүмкүн, 26, 28 деп жазышы мүмкүн. Ушул сыяктуу эле 42, 44, се 1 санды 2 жолда кайтарсак болот. 46, 48 деп жазышыбыз мүмкүн. Албетте, бул жакта 22 деген сандар болуп кетти. Андан сырткары 62, 64, 66 жана 68, башка 82, 84, 86 жана 88 түрүндө биз булардын жоон калтырып коюшубуз мүмкүн. Буларды баарын эсептегенибизде өзүңөр көргөндөй эле канча 16 деген жооп келип чыгат. Суроонун жообун жаза алмасыңыздар, анда кийинки сурообуз менен сабызды улантайлы. Кийинки сурообуз: Каракол шаарындагы бардык үй телефондору 4 жана 5 менен башталган 5 орунду сан. Улан сандарды бир жолдан гана колдонуп, канча ар кандай телефондук номер тере алат деп берилген суроо. Албетте, жоопторуңуздарды күтө калам. Анда эмесе суроону чыгарайлы. Биринчи, бул жакта карап өтүшүбүз керек болгон нерсе үй телефондору 4 жана 5 менен башталган дейт жана 5 орунду сан дейт. Келгиле, биринчи 4 менен башталгандар жазылган. 1, 2, 3, 4, 5 орунду сан. Эгер бул сандар бир гана 4 менен башталса, анда биз биринчисине бир гана санды жазышыбыз мүмкүн. Жакшы, 6048 деп жоопту бериңиздер. Ал эми экинчи санга кайсы сандарды жазышыбыз мүмкүн? Бул жакта 1, 2, 3, 4, 9га чейинки сандар жазышыбыз мүмкүн. Бирок бул жакта көңүл буруп өтүшүбүз керек болгон нерсе 0 деген санда бар. Анда бардык болуп 10 санды жазсак болот. Ал эми жазсак болот, бирок бул жакта дагы бирдекени эскерип өтүп кетишибиз керек. 4 деген санды андан бир мурдакысында колдондук. Себеби бир санды бир гана жолу колдонуубузга мүмкүн болгонуна караганда, анда кийинкисинде да албетте 10 эмес 9 гана санды колдоно алабыз. Андан кийинкисинде болсо 8, андан кийинкисинде 7, андан кийинкисинде 6 санын колдоно алабыз. Албетте бул 4 менен башталганда гана. Жана буларды бири-бири менен көбөйтүп чыгабыз. Ал эми бул 5 менен башталган болсочу, 5 менен башталган болсо кайра эле 1, биринчи сан 5 эле боло алат, андан башка сандар жазбайбыз. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү жана 5-чи сандар болсо, кайрадан эле 5 санын колдонганыбызга караганда андан сырткары бизде 9 сан калды. Кийинкисинде 8 сан, кийинкисинде 6 жана 7, 6 сан калат. Жана буларды да көбөйткөнүбүздө экөөнө тең. Биринчисинде 3024, экинчисинде да 3024 деп турат. Албетте биз бул экөөнүн суммасын караганыбызда, суммасын болсо силерге 6048 деген жооп келип чыгуусу керек. Кош кыздар лицейи.
Bergen жообуңуздар туура. Албетте, бул жакта бирок биздин көбүнчө кылган катабыз сандарды алып жатканда 1ден 9га чейин бизде 9 гана сан бар дейбиз. Ал жакта 0дун да бир сан экендигин унутуп калабыз. Ага да көңүл бурайлы. Андан сырткары биринчи бул жакка сандарды жазып жатканда бул жакка 10 деп баштап калышыбыз мүмкүн. Ушул жерде ката кылабыз. Себеби бир мурдакында бир санды колдонгонубузду унутуп калышыбыз мүмкүн. Ошол себептен бул нерселерге көңүл бурсак жакшы болот деп ойлойм. Ал эми кийинки сурообузга көңүл бура турган болсок, Ош шаарындагы бардык үй телефондору 2 жана 3 менен башталган 5 орундуу сан дейт. Эгерде Самиранын телефонундагы 7 жана 9 кнопкалары бузулуп калган болсо, анда ал жалпысынан канча телефондук номерди тере алат деп берилген суроо. $8192. Жакшы, анда эмесе биз суроону кайрадан чыгарганга аракет кылайлы. Бир мурдак суроодо эле, бул суроодо телефондор эки башка сан менен башталат экен, бирөө 2 менен, бирөө 3 менен. Жана 5 орундуу сан. 1, 2, 3, 4, 5. Биринчиси 2 деген сан менен баштала турган номер болсо, анда бул жерге бир гана сан келиши мүмкүн. Ал эми калганда канча сан калды? Жана бул жакта карай турган болсоңуздар, бир санды бир гана жолу колдонулат деген нерсе жок. Анда эмесе биз кайсы 7 жана 9 сандарын колдоно албайбыз. Анда башка кайсы сандар калды? 10 сан колдоно алабыз. Алардан экөөнү колдонбасак 8 сан. 8, 8, 8 жана 8. Жана буларда бири-бири менен көбөйтүп чыгуубуз зарыл. Ал эми башталышы 3 менен башталса, кайрадан анда бир көбөйтүп кетели. Аларда birden жазып алганыбызда кайрадан да 8 бардык жерлерге 8ден гана сан жазышыбыз мүмкүн. Себеби 7 жана 9 кнопкалары иштейт. Бул жакта булардын суммасы бири менен көбөйткөнүбүздө булардын бардыгын өзүңөр көбөйткөнүбүздө биринчисинен x жана экинчисинен y деген жооп келип чыгат. Ал эми x жана y суммасын караганыңызда, албетте силер берген жооп эле 8192 деген жооп келип чыгат. Албетте бул суроодо туура жооп бериңиздер. Жана суроонун жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт берем. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу менен тааныштырып өтөйүн. Төмөндөгүдөй 1, 2, 5, 8, 9 сандарын бир жолдон гана колдонуп, канча 3 орундуу жуп сан түзсө болот? Буга көңүл бурушубуз керек.
Жақсы, 24 деп жооп бериңиздер. Аны mesela суроону саран аракет кылайлы. Биринчи, сандарды бир жолдон гана колдонуп дейт. Канча 3 орунду сан, 1, 2 жана 3 орунду сан. Бул жакта биринчи көңүл буруп өтүшүбүз керек болгон нерсе жуп сан. Бул жуп сан болгондо караганда мунун акыркы, бул 3 орунду сандын акыркы цифралары 2 жана 8 гана болушу мүмкүн. 1, 5, 9 болгондо анда так сан болуп калат. Анда аягына 2 гана сан келиши мүмкүн. Булар 2 жана 8 деген сандар гана келиши мүмкүн экен. Ал эми мындан сырткары калган жакка, мисалы үчүн бул жакта 1 санды колдонгон болсок, андан сырткары бул жакка канча сан калат? 4 калат. Ал эми башына болсо 3 сан калат. Буларды бири-бирине көйүп чыкканда 3 көйүлгөн 4, 12, 12 көйүлгөн 2, албетте силер айткандай эле 24 деген жооп келип чыгат. Бул сурообузда бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болчу. Анда эмесе силер менен бирге 5 мүнөт тыноо берели. 5 мүнөттөн кийин кайрадан онлайн сабак аркылуу сабагыбызды улантабыз.
Qayerdan salamatsizlar o'quvchilar. Sizlar men berilgan 5 minutlik tunuv o'z ayog'iga chiqdi. Unda mesela biz so'z ulantayli. Undan keyingi so'zning birinchi surasi. Albatta, bu so'ro bugungi to'plashtiruv ijrosi kombinatorika bilan bog'lanishli bo'lgan so'roning oxirgi surasi. Bundan keyin biz ehtimollilik temasini o'tamiz. Bu so'ronda qarab o'tib turgan bo'lsak, muallim mana shu buxardan birinchi jana oxirgi sifralari jup, qolganlari taq bo'lganday qilib 5 o'rinli son jazosini so'randi. Agar ana shu buxar bir sifrani 2 joli qo'llansa kelbese, anda al qancha turdi son jazolar deb bergan so'roq. Go'yoqcha bu tipdagi so'rovlarga biz jalb testirlarda maksimum 2 minut gana qora tushirish zarur. Qolgan so'rovlarda vaqtingiz qolsa kerak. Go'yoqcha bu bizda masala turida bergan so'rovlar. O'rtacha 2 minutlik vaqtingizni olsa kerak. Anda esa biz bu so'rovni sizlar bilan birga chiqarib ko'rishga harakat qilaylik. Birinchi, biz qancha o'rinli son tuzishimiz kerak? 5 o'rinli son tuzishimiz kerak. 1, 2, 3, 4, yana 5 deb chigib oldim. Albatta 5 o'rinli sondan qanday son bo'lishi kerak? Birinchi jana oxirgi sifralari jup. Birinchi jana oxirgi sifralari jup bo'lganda qanday sonlar bo'lishi mumkin? Misol uchun 0, 2, 4, 6, jana 8. Biroq biz birinchi sifralarga, biz birinchi yerga qancha son yozishimiz mumkin? Biz bu yerga 4 son yozishimiz, sebebi birinchi sifrasi 0 bo'la olmaydi. Avval ko'ngil burishimiz kerak. Al endi oxirgi yerga bo'lsa, qancha uni biz 5 bo'lsa, bu yoqda o'zingizga ko'rganday 1, 2, 3, 4, 4dan 1 ketdi. Al endi oxirgisini yoza turgan bo'lsak, oxirgisida 4 xona sonni yozish iqtidorimiz bor. Al endi qolganlari taq bo'lib turganda, taq bo'lusi uchun 1, 3, 5 jana 7 sonlarini gana qo'ldan olishimiz mumkin. Anda bu yerda 4 bir sonda 2 joli qo'ldanuga ruxsat bo'lmaganda, je bo'lsa qo'ldangusi kelmaganda qaraganda, keyingisini 3, keyingisini 2 son qo'llanishimiz mumkin. Anda esa o'zing ko'rganda 4 ko'tilgan 4 16, ko'tilgan 3 48, 48 ko'tilgan 8 turida javobni albatta bu bizning bugungi kombinatorika bilan bog'lanishli bo'lgan so'rovlarimizning oxirgi so'rosi bo'ldi. Albatta bu yoqda bir yerda xato keltirdim. 1, 3, 5, 7 jana 9 degan sonda qo'llanish mumkin. Anda bu yer 5 bo'ladi, keyingisi 4, keyingisi 3 bo'lishi zarur. Anda bu yoqda men taq sonlarni 9 qoldim. Bu yoqda da o'sha baylanishdi. Javoblaringizni qarana yozganingizda baravar 960 degan javob kelib chiqadi. Bo'lishingiz kerak. Albatta bu yoqda so'rovni chiqarib o'tganda men siyapti shashilib boshlangizni so'rab o'taman. Jana so'rovni javob yozish uchun sizlarga biroz vaqt bering. Undan keyin ehtimollilik temasi bilan bugungi savzni ulantaylik.
Suroğun çoğun жазылған болсаңыздар, анда biz sağızdı ıhtimallılık men ulantaylı. Ihtimallılıkta biz emlerді қарап өтішіміз керек. Misal үшін бізге берілген көбінше ıhtimallılık менен байланышты болған сұрауларды қандай? Монета менен байланышты болған сұраулар шығады. Жана андан сырткары да башка кандай сұраулар болушу мүмкүн? Бізге берілген кубик менен байланышты болгон суроолор чыгышы мүмкүн. Мисалы үчүн мен бир монета менен байланышкан бир суроону карай турган болсом, монетада бүркүт келүү ыктымалдуулугу канча деген мисалы үчүн бир суроо болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мындай жазып өтөлү. Монетада бүркүт жагы келүү ыктымалдуулугу Бұл сұраны қарай тұрған болсақ, бұл жақта қарай тұрған нәрсе. Бірінші, bir тыйындың қанша жағы бар? Біз аға қарашымыз керек. Жоқса монетаның екі жағы бар. Және екі жағынан бүркіт келу ықтималдылығы бір ғана болушы мүмкін. Анда месе 2-ден 1 түрінде жауапты жазып қалышымыз мүмкін. Жол болса, кубикте 3 жазылған жағының келу ықтималдылығы дейді. Misal üçün kubikte қарай тұрған болсақ, кубиктің қанша жағы бар? 6 жағы бар. 1-ден 6-ға чейін сан келіші мүмкін. Ал эми 3 келу ықтималдылығы қанша? 3 келүүсү ол 1 ғана. Жағанда месе 6-нан 1 түрдө жоопторду жазып калтырууубуз мүмкүн. Албетте, бул ықтималдуулук темасында бизде жалпы лексикалык тестилөөдө суроолордун деңгээли албетте кыйла оңой болот. Буга да көңүл буруп өтүшүбүз зарыл. Анда месе биз ықтималдуулук темасы менен байланышкан биринчи сурообузду силерге сурайлы. Эгерде оюн кубигин ыргытсак, анда жуп сан түшүүнүн ыктымалдуулугу канча? Биринчи сурообуз бул. Bizde бұл түрдегі сұраулар максимум 1 минут алуусу зарыл. Хош кыздар лице, албетте жоопторуңуздарды жазсаңыздар. Сурооңуздардын жообу туура. Анда эмесе суроону бирге чыгарып көрөлү. Биринчи, оюн кубигин ыргытканда жуп сандар оюн кубигинде 1-ден 6-га чейин болгон сандар бар. 1, 2, 3, 4, 5 жана 6. Булардын ичинен 2, 4 жана 6 жуп сандар. Анда эмесе оюн кубигинин 6 жагы бар. Ыргытканда 1, 2, 3, 4, 5, 6. Булардын бардыгын жазышым керек. 6 тең түшүшү мүмкүн. Бирок алардын ичинен жуп сан келүү ыктымалы канча? 2, 3, 4. 3 сан келиши мүмкүн. Жуп сандар 2, 3 жана 2, 4 жана 6 сандары келиши мүмкүн. 3 сан экен жуп сандар. Анда бул экөөнү тең кыскартсаңыздар, албетте силер айткандай 2-ден 1 деген жооп келип чыгат. Кийинки сурообуз кайрадан эскертип кеткен жалпы республикалык тестилөөдө ыктымалдуулук боюнча жобосу ыктымалдуулукка байланыштуу болгон суроолор ушундай оңой суроолор болот. Кайрадан эскертип кетейин. Кийинки сурообуз, эгерде монетаны 2 жолу ыргытсак, анда бүркүт жагы менен 2 жолу катар түшүүсүн ыктымалдуулугу канчага барабар деп берилген суроо. Dörtten bir, жақшы. Албетте, biz bu суроону чыгарып көрөлү. Биринчи, biz монетаны ыргытканыбызда, монетанын 2 жагы бар. Биринчи жагы карай турган болсо, биринчи жак бүркүт, ал эми экинчи жагы болсо,
бүркүт жактын арка жагы деп А менен белгилеп алсак болот. Бул биринчи жолу ыргытканыбыз. Кайрадан эле ошол экинчи жолу ыргытканыбызда, мисалы үчүн биринчи ыргытканыбызда биринчи жагы бүркүт түшкөн болсо, экинчи жолу да ыргытканда бүркүт жана арка жагы түшүп калышы мүмкүн. Биринчи жолу, экинчи жолу ыргытканыбызда арка жагы түшкөн болсо, бүркүт жана арка жагы түшүшү мүмкүн. Албетте, канча ыктымал болуп чыкканда, бул биринчи ыргытканыбыз, ал эми бул жерде экинчи жолу ыргытканыбыз болуп калат. Анда эмесе 1, 2, 3, 4 ыктымалдуулук бар. Баардыгы чогулуп, ал эми бизге экөө тең бүркүт түшүшү керек. Бүркүт жана бүркүт болуусу зарыл. Бул жакта өзүңөргө бир гана ыктымалдуулук бар. Анда эмесе 4төн 1 деген жооп туура болуп чыгат. Жана кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Эгерде монетаны жана оюн кубигин ыргытсак, анда көкөрдүн жана 3 санын түшүүсүнүн ыктымалдуулугун тапкыла. Албетте, бул типтеги суроолорда ыктымалдуулук менен байланыштуу болгон эң оор суроолор балким ушундай шығар. Жап тест суроодо. Сіздер айткандай жооп келип чыгат. Кийинки суроого көңүл бурайлы. Коробкада 15 лампочка бар. Алардын ичинен 4 таанасы бузук. Биринчи алганда бузук эмес лампочка аларыбыздын ыктымалдуулугун тапкыла деп берилген суроо. Албетте, бул жакта силерге эскертип өтүшүм керек болгон нерсе, эки нерсе. Ыктымалдуулук минимум 0, максимум 1 деген жоопко барабар болот. Бул жакта ыктымалдуулукту Ы менен белгилеп өтөйүн, максимум 1 болот. 0 менен 1дин арасында ар дайым жооп чыгуусу зарыл. Мында көңүл коюп билип койгула. Ал эми 0 болсо, бул ыктымалдуу же ошо болушу мүмкүн эмес болгон окуя. Ал эми 1 болсо, бул болуусу шарт болгон же болсо биз мындайча айтканда толугу менен болушу керек болгон окуя деп айтышыбыз мүмкүн. Жоопторуңузду карай турган болсок 15тен 11. Албетте, жоопторуңуз туура. Бизде 15 лампочка бар. Баардыгы чогулуп же болсо алганыбызда 15 ыктымалдуу лампочка чыгышы мүмкүн. Алардын ичинен бузук эмес чыгышы үчүн 11 лампочка бузук эмес, аны жазганыңызда 15тен 11 деген жооп келип чыгат. Албетте, сурообузду өзгөрткөндө, мисалы үчүн, биринчи алганда бузук лампочка аларыбыздын ыктымалдуулугун тапкыла десе, анда эмесе биз 15тен 4 деп жооп берүүбүз зарыл. Албетте, мында суроондо көңүл коюп окушубуз керек. Жоопторуңуз туура. Анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Бир аз да татаалдаштырылган суроо. Коробкада 6 ак, 3 кызыл жана 5 көк топ бар. Эгер тынчтык коробкадан бир топ алып, аны кайра ордуна коюп, муну 3 жолу кайталаса, анда алынган топтун биринчи ак болуусун, экинчи топтун кызыл болуусун жана үчүнчү топтун көк болуусунун ыктымалдуулугу канча болот?
1372'den 45 dep жооп беришtir. Жакшы. Анда эмесе суроону силер менен бирге чыгарып көрөлү. Биринчи 6 ак, 3 кызыл жана 5 көк топ бар экен. Биринчи биз карашыбыз керек болгон нерсе биринчи алган топтун ак болуусунун ыктымалдуулугун карайлы. Канча ак топ бар? Бардыгы чогулуп 6 ак топ бар. Ал эми калган топтордун бардыгынын суммасы канча? 6, 3, 5. 6 ак, 3 кызыл жана 5 көк топ бар. Булардын суммасын карай турган болсок, бардык болушу мүмкүн болгондор 9 жана 14. Биринчи 14төн 6 ыктымалдуулук бар экен, ак топ болушун. Ал эми экинчи жолу алганыбызда болсо, кызыл топ болуу ыктымалдуулугун карай турган болсок, кызыл топто болсо бардыгы 14 ыктымалдуулук бар. Себеби биз алган топту кайрадан салдык. Ошол себептен кайрадан эле 14 топтун ичинен кызыл топ болуусу ыктымалдуу 3. Ал эми кийинкиси кайрадан эле ошол топту коробкага салдык. Дагы 14 топ болуп калды. 14 топтун ичинен 5 көк топ, алардын алуу ыктымалдуулугу 5. Жана буларды силер айткандай бири-бири менен көбөйтүп чыкканыбызда бул жакта 7 жана 3 башка кыскартуу ыктымалдуулугу жок. Анда эмесе силер айткандай 1372ден 45 деген жооп келип жатат. Албетте жоопторуңуздар туура. Бул жакта комбинаторика менен же болбосо ыктымалдуулук менен байланыштуу болгон суроолорду өзүңөр көргөндөй суроонун жообун чыгаруу кыска жана аз болот. Жана биз үчүн көбүнчө логика менен байланыштуу болгон суроолор көп убактыбызды албайт. Бул жакта көңүл коюп, пункт менен суроону окушубуз керек. Ал эми ушул эле суроо болсо, ушул суроону өзгөртүп көрөлү силер менен. Эгер тынчтык коробкадан бир топ алып, бул жакта аны кайра ордуна коюп деп жазбайбыз. Муну 3 жолу кайталаса, анда алынган биринчи топтун ак болуусун, экинчи топтун кызыл болуусун жана үчүнчү топтун көк болуусунун ыктымалдуулугу канча деген суроо болсо. Кайрадан кайталап кетем, бул жакта аны кайра ордуна коюп деген жерди чийип салдым. Анда жооп канча болот? Biraz daha күтүп турайын. Жоопторуңуздарды. Ошкуздар этсе, жоопторуңуздар барбы? Макул, анда эмесе суроону өзүм чыгарганга аракет кылайын. Биринчи 6 ак топтон 14 топубуз бар. Бардыгы чогултканда 14төн 6 топ келүү ыктымалдуулугу биринчиси. Ал эми экинчисин карай турган болсок, 6 топту кайра коробканын ичине салбадык да. Анда коробканын ичинде канча топ калган болот? Бир топту алып койгон болсок, 13 топ калган болот. Андан 3 топ эмне болуш керек? Кызыл болуу ыктымалдуулугу болушу мүмкүн. Ал эми кийинкисинде болсо, бул топту алганыңызда коробкада 12 топ калды. Анын ичинен 5-өө көк жана ушуларды бири-бири менен көбөйтүп улантканыбызда, бул жакта булар бири-бирин жөнөкөйлөтөт. 3 жана 7. Булар да бири-бирин жөнөкөйлөтөт. 3 жана 4. Буларды өз ара көбөйткөнүбүздө 15 бөлүнгөн
qancha bo'lib qoladi? 28 ga o'tilgan 13. Turunda javobni yozib qoldirishimiz mumkin. Albatta, bu qanday? Biz olgan topni qayra o'rniga qo'yib olganimizda bo'lish ehtimolligi mumkin bo'lgan javob. Andamesi keyingi so'rov bilan so'zni ulantaylik. Iki o'yin kubigini irg'itishda agarda tushgan ikki sonning summasi 8 ga barobar bo'lgani belgili bo'lsa, anda bir sonning 5 bo'lusin ehtimolligi qanchaga barobar deb berilgan so'rov. Yaxshi, 5 dan 2 deb berilgan javob. Birinchi, ikki o'yin kubigini irg'itishda agar tushgan ikki sonning summasi 8 ga barobar bo'lgan belgili bo'lsa, anda bir sonning 5 bo'lishining ehtimolligi qanchaga barobar deydi. Birinchisini irg'itganingizda x bo'lsa, alami ikkinchi o'yin kubigini irg'itganingizda anda tushgan son y bo'lsa, bu ikkovining summasi qanchaga barobar ekan? 8 ga barobar ekan. Albatta, anda bir sonning 5 bo'lishining ehtimolligi deydi. Birinchi sonni biz irg'itganimizda birinchi son 1 bo'lsa, ikkinchi son 7 bo'lish ehtimolligi yo'q. Sebebi bizda o'yin kubigida 7 degan narsa yo'q. Anda mesela minimum birinchi son 2 bo'lishi kerak. Alemi ikkinchi son 6 bo'ladi. 2 jana 6 bo'lishi mumkin. Ekon summasi 8 bo'ladi. Alemi 3 jana 5 bo'lishi mumkin. Sebebi bu ekon teng summasi qayerdan 8 ga barobar. 4 jana 4 bo'lishi mumkin. Bu ekon summasi 8 ga barobar. Boshqa birinchisi 5, ikkinchisi 3 bo'lishi mumkin. Ag'ada ko'ngil bo'lishimiz kerak. Keyin birincisi 6, oxirgisi 2 bo'lishi mumkin. Bundan boshqa ehtimollar yo'q. Alemi biz endi bo'lish kerak? Anda bir sonning 5 bo'lishining ehtimolligi deydi. Anda ikkinchida jana 4-da g'ana 5 soni bor. Qancha? 2 jana qolganlarini qaray turgan bo'lsa, qolganlarida 1, 2, 3, 4, 5 bo'ladi ekan. Anda 5 dan 2 degan javob sizlar aytganda to'g'ri bo'lib chiqadi. Bu yoqda ko'ngil burishimiz kerak bo'lgan narsa, bularning summasi 8 ga barobar. Jana 1 sonning g'ana dodat. Bu yoqda ikkinchi jana 4-chi ratda sonlarga qarab turgan bo'lsak, bularda ehtimollik 5 dan 2 Oda ko'ngil burishimiz kerak. Albatta bu so'rovni javobini yozib olsangizlar, undan keyin keyingi so'rovni savol ulantaylik. Anda esa keyingi so'rovimiz to'mondagiday. Do'konda 100 kompyuter sotiladi, jana alarning ichidan 4 ta buzuq. Agarda ekip kompyuter sotib olsak, anda ekoning teng buzuq bo'laverin ehtimolligi qancha deydi.
Albatta bu so'rovning dengeli biraz daha o'zgartirilgan. So'rov dengeli biraz daha og'ir deb aytsak da bo'ladi. Albatta javobni programma orqali qoldirsangizlar bo'ladi. $825'ten 1 deb bilgan javob. Yaxshi. Anlamisi so'rovning javobini chiqarib ko'raylik. Birinchi, do'konda 100 kompyuter sotdi. Jana alarning ichidan 4 ta buzuq deydi. Men birinchi kompyuterni olganda 2 kompyuter olishim kerak. Anda men birinchi kompyuterni olganimda birinchi kompyuterni oldim. Aning buzuq bo'luv ehtimolligini qaray turgan bo'lsam 4 buzuq kompyuter bo'lishi mumkin. 4 buzuq kompyuter bo'lishi mumkin. Alemal qanchaning ichidan 100 kompyuterning ichidan. 100 kompyuterning ichidan 4 buzuq kompyuter bor. Alem birinchisini olgandan keyin do'konda qancha qoldi? 99 kompyuter qoldi. Alem bu 99 kompyuterning ichidan qayerdan da buzuq bo'luv ehtimolligi qancha? Men birini oldim. Bir buzuq kompyuterni oldim. Anda 3 buzuq kompyuter qoldi. Andamasa 3 deb jazo qoldi. Jana bularni jo'nako'lib olganingizda 25'ten 1 jana 33'ten 1 degan javoblar kelib chiqadi. Jana bular sizlarga aytgandaylar 825'ten 1 degan javobga to'g'ri keladi. Albatta bu bizning so'rovimizning javobi. Bu yoqda biz qayerdan ko'ngil burishimiz kerak bo'lgan narsa biz 2 kompyuter olganimizda qaraganda biz birinchi kompyuterni olganimizda 4 ta bor. Buzuq bo'luv ehtimolligi 100 kompyuterdan birini olib qo'ydik da, alemi keyingisinde olsa anda 3 qoladi buzuq kompyuterdan. Jana qancha kompyuter qolgan? Birini olib qo'yganimiz uchun 99 kompyuter qoladi. Bu ko'ngil burib o'tishimiz zarur. So'rovni jazolasangizlar, anda keyingi so'rovni savoz ulantaylar. Bundan keyingi so'rovimiz bugungi savozning oxirgi so'rovi bo'lib qoladi. Shundan biz jalb test usuliga байланышлы bo'lgan kombinatorika jana ehtimollik temalarni байланышлы bo'lgan savozni shu yerda аяқтайбыз. Bundan keyin sizlar meni o'rtacha sepmeni daha 4 juma jalb test usuliga байланышлы bo'lgan savoz tarzida ulantamiz. 4 jumadan keyin biz jalb test usuli bo'yicha chiqishi mumkin bo'lgan temalarni ishlab o'tganimiz yo'qsa sizlar meni аяқтайбыз desek de болады. Ondan keyin jalb test usuli bo'yicha jalb test usuliga байланышлы bo'lgan sınaqlarda javoblari sizlar bilan birga chiqarishga harakat qilamiz. Bundan keyin sizlarga 6 sınaq test bor. Bu testni sizlar jalb test usuliga uchun o'zingizlar maktabning ichida jasangizlar bo'ladi. Bu sınaqlarni sizlar maktabingizdagi zavodlaringizdan olib jasangizlar bo'ladi. Albatta bular qaysilar? Qadamjoy litseyinde Limar Bekagay, Alemi Oshqizlar litseyinde olsa Muhammed Bey arqılı bu testlerdi ma'lumot.ahmed.kg saytidan alsangizlar bo'ladi. So'rovning javobini yozgan bo'lsangizlar, anda bugungi savozning oxirgi so'rovi ko'z chaptiraylik. Korobkada 3 yashil jana 5 ko'k sharik bor. Alemi boshqa bir korobkada 4 yashil jana 3 ko'k sharik bor. O'quvchi qaray turib birinchi korobkadan bir sharik olib, tusun bayqabay ikkinchi korobkaga qo'ydi. Agarda ikkinchi korobkadan bir sharik olsak, sharikning yashil tusda bo'luvi ehtimolligi qanchaga barobar deydi. Albatta, so'rovning dengeli ila o. Birazdan keyin so'rovni sizlar bilan birga chiqaraylik.
Жақсы, 64-тен 35 деп жооп берипсиздер. Бұл жақта екі ситуация бар. Мен бірінші ситуацияны қарап өтейін. Бірінші ситуация, мен бірінші коробкадан алған шариктин жашыл болуусу, екінші ситуация егер жашыл болбосо көк болуусу деген нерсени қарап өтүшүм керек. Мен бірінші ситуациямен байланыштуу болгон суроону чыгарайын. Biz birinci коробкадан bir шарик алганыбызда анын жашыл болуу ыктымалдуулугу кандай? 8'den 3 деп белги алсак болот. Ал эми жашыл болгонуна караганда мен муну жашыл болсо деп алып алайын. Ал эми аны экинчи коробкага койдук. Экинчи коробкага койгондо экинчи коробкада канча болуп калат анда? 5 жашыл болуп калат, туурабы? 5 жашыл жана 3 көк. Көбөйтүлгөн жана анын ичинен да кайрадан жашыл чыгуу ыктымалдуулугу 8'den эмне болуп калат? 5 деп алышыбыз мүмкүн. Ал эми бул биздин биринчиси. Ал эми экинчи ситуацияны карай турган болсок, экинчи ситуацияда биз биринчи коробкадан алган шаригибиз жашыл эмес көк болуп калсачы десе, анда да биринчи коробкадан жашыл шарик алуу ыктымалдуулугу 8'den 3 көбөйтүлгөн. Ал эми экинчи коробкага койгонубузда, экинчи коробкада кандай? Экинчи коробкада биринчи алган шаригибиз көк деп алдык. Көк деп алган болсок, анда 4 болсо, мунусу 3 болсо 4 болуп калат. Жана анда көбөйткөнүбүздө кандай болуп калат? 8'den 4 деген жооп келип чыгат. Жана бул экөөнүн суммасын, биринчи жана экинчи ситуациянын суммаларын караганыбызда, биринчиси 64'төн 15, ал эми экинчи ситуация болсо, жөнөкөлөтүп алганыбызда, же болсо жөнөкөлөткөнгө деле керек жок. 64'төн 12 деп алабыз. Жана бул эки ситуациянын тең, бири-биринин суммасын караганыбызда 37'тен 64 деген жооп келип чыгат. Албетте, бул суроо бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болчу. Ушул менен сиздер менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Анда эмесе кайрадан бүгүнкү темабыз менен комбинаторика жана ыктымалдуулук менен байланыштуу болгон суроолоруңуздар болсо, албетте Турков программасы аркылуу бизге жазып калтырсаңыздар болот. Мен азыр жооп бергенге аракет кылам. Жана жоопторуңуздар же болсо бүгүнкү темабыз менен байланыштуу болгон суроолоруңуздар болбосо, анда эмки жума кайрадан аркылуу көрүшкөнчө деп калам. Анда эмесе суроолоруңуздар жок окшойт. Анда эмесе кайрадан сиздер менен эмки жума экинчи күн саат 4:30 онлайн эфир аркылуу жолугушканча деп калам. Саламатта калыңыздар.